маалыматтарды салганбы? Siz tanıysınız mı? Sizge koyulgan uchta эки берене боюнча кылмыш иши козготулат, булар боюнча эмелер. Райымбек Матраимов учактан түшөр менен бир канча жалпы камалдын каражаттары андан суроолоруна жооп алды. Видеодо белгилүү болгондой Райым Матраимовдун башын спецназдар колдору менен кармап тиреп турат. Себеби берилген суроолорго жооп берүү үчүн. Райымбек Матраимов бир туугандары менен УКМКга жеткирилди. Аны менен кошо бир туугандары Искендер Тилек жана Ислам Матраимовдор да жеткирилгенин Кактус медиа сайтына өздүк булактар билдирди. Белгилүү болгондой бүгүн 26 мартта Райымбек менен Тилек Матраимовдор өкмөттүк учак менен Бакуден алынып келинди. Ал эми Искендер менен Ислам Матраимовдор кайдан алынып келингенин тактала элек. Белгилесек, январь айынын аягында Райымбек Матраимовго УКМК тарабынан издөө жарыяланган жана анын миллиарддаган сомдук кыймылсыз мүлкүн мамлекетке өткөн. Маалымат булак Кактус медиа. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Журсекеева Клара. Кызыбыз Рахима тез арада Турциядан операция керек болуп жатат. Кызыбызга 25 000 доллар каражат керек болуп жатат. Кызыбыз түнчүнү жакшы уктабайт, ыйлап чыгат, башы ооруйт. Кыргыз элим ушу кызыма жашаганда жардам бергениңерге силерден суранамын. Кызым башы кранифарионгома, опухоль головного мозга. Кыргызстанда бул операция жасалбайт экен. Биздики Турцияга жөнөтүп жатышат. Кайра эле опухоль чыга берет экен. Карталар өзүмө караштуу, аягы 409076 М банкым бар. Атым Чуштекеева Клара деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Акыркы номери 2261. Өзүмдүн иним аты Замирбек деп чыгат. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Кайрымдуулук кылып койгондоруңарга чоң рахмат. Аллах силерден ыраазы болсун. We'll be right back.